Асылбек Жээнбеков спикерлик кызматты өз каалоосу менен тапшыргандан кийин бул орунга ылайыктуу лидерлердин аты алгач тар чөйрөдө айтылып, маалымат каражаттарында жазылды. Алардын арасында төрага болууга мүмкүнчүлүгү жогору делип Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев айтылды. Бакыт Төрөбаев, өзүңүздөр билесиздер, бул мурдагысында төраганын орун басары болгон. Бул тармак ал үчүн жат эмес. Ошондой эле өзгөчө кырдаал министр болуп турган, бир канча жолу мына депутат болуп, 3-чү жолу депутат болуп атат. Анан кийин бул жигиттин дагы тажрыйбасы күчтүү. Талапкерлердин аты жөнү алгач сөз түрүндө айтылса, 14-марттагы парламент отурумунда эл өкүлү Тынчтык Шайназаров маселени тез арада карап, сүйлөшүп, ынтымакта бир талапкерди коалициялык көпчүлүк чыгарышы керек деди. Мен сунуштайт элем, көпчүлүк коалицияны түзгөн фракциялардын ортосунда келишим бар. Ошонун 5-чи бөлүмүндө так жазылган. Фракциянын чечиминин негизинде коалициянын отуруму чакырылат деп. Ушул маселени жаңы төраганы шайлоо боюнча мен чакырып кетет элем. Чыныбек Кунучту, коалиция көпчүлүк коалициянын башчысын, фракциянын лидерлерин, негизинен депутаттарды бир коалициянын алкагында отуруп, ынтымакта, жакшынакай чечишип алсак, мыйзам негизинде биз дагы эртең менен Өнүгүү прогресс фракциясы чечимин бердик. Коалициянын отурумунда чечип алсак, ошол жерде ачык, жаңжалдашпай, урушпай бир талапкерге токтоп, ошол талапкерди пленарный заседанияга чыгарып, анан шайлап берсек. Өнүгүү фракциясы спикерлик кызматка Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин колдоп, тиешелүү сунушту башкаруучу коалициянын жетекчилигине жиберишти. Төрагалык кызматка Бакыт Төрөбаевдин мүмкүнчүлүгү жогору экенин кесиптештери да, эксперттер да белгилөөдө. Анткени Бакыт Төрөбаевде мыйзам чыгаруу, башкаруу боюнча тажрыйбасы жогору. Ал 3 ирет жогорку кеңеште депутат болду. Парламент төрагасынын орун басары болуп, өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеген. Калктын социалдык экономикалык маселелерин чечүү, ишкерликти жөнөкөйлөштүрүү боюнча 30 мыйзамдын автору. Башка саясатчылардай жаман иштерге аралашкан эмес, бардык тараптар менен тил табыша билген кыракы жаш көрөгөч саясатчы. Чындыгында мен ойлойм, биз 2013 жылы парламенттик мамлекеттик башкаруу системаны өзгөргөн, бул парламенттик система өткөнбүз. Азыр ким ушул жогорку кеңештин, Кыргызстандын парламенттин төрагасы болуш абдан маанилүү да. Ошон үчүн бүгүн абдан маанилүү маселе. Эми мен мынтип айтат элем да, мен бул жогорку кеңештин төрагасы абдан татыктуу, таза, патриот, билимдүү, профессионал адам болушу зарыл деп эсептейм. Парламент төрагалыгына Бакыт Төрөбаевди ылайыктуу деген ар бир аймактан эл өз каалоолорун билдирип, катта жиберишүүдө. Бул Төрөбаевдин эл менен болуп, алардын маселелерин чечип жатканынын белгиси.